Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар, урматтуу спортчулар. Мен бул видеону чыгарыш максатым төмөндөгүчө. Мен 2010-жылдан бери ЛТ мамлекеттик телерадио компаниясында иштейм. Журналистика жаатында. Ал эми ошол 2015-жылдан бери спорт тармагын тейлеп келем. Журналисттердин жумушу негизинен кайсыл программаны тартпасын, эмне жөнүндө тартпасын, ошол нерсени иликтеп, ийне жибине чейин издеп, окуп чыгып, кандай эмне жумуш аткарат, бүт иликтеп, ошол нерсе боюнча кенен кесири түшүнүк алат. Мен дагы спорт жаатындагы журналист болгондугума байланыштуу бир спортчуну тартаарда же болбосо бир спорттун түрүн же болбосо спорттук иш-чараларды тартаарда сөзсүз түрдө ошол нерсе боюнча иликтеп, изилдеп тартканга аракет кылам. Менин айтайын дегеним, Кыргызстандын бардык аймактарына барып, бардык региондорунда өзүм көптөгөн спортчуларды теле аркылуу чагылдырдым. Алардын эмгектерин, жетишкен ийгиликтерин ошол телеге чагылдырып келе жатам. Ошол спортчулар менен пикир алышып калганда, эфирден сырткары сөзсүз түрдө Кыргызстандагы спортко болгон мамилени, кандай көңүл бурулуп жатат, ошол тууралуу айтып өтүшөт. Бирок эмнегедир өздөрү ошол эфир аркылуу айтыштан тартынышат. Мен бүгүн Ош шаарындагы спорттун көйгөйүн бир аз айтып кетүүнү туура көрдүм. Анткени ошол Ош шаарында дагы спортчулар аябагандай көп, мыкты, таланттуу, күчтүү спортчулар аябагандай көп, спорт комплекстер көп. Бирок ошол эле учурда ошол спортчуларга кандайдыр бир колдоо дагы жетишсиз экенин айтып өтүшөт. Мен да өзүм көрүп турам, көрүп күбө болуп келе жатам. Ош шаарынын спорт комитети боюнча айта турган болсок, Ош шаардык спорт комитетине кайсыл тармактан келсе, ошол тармакты гана көбүрөөк өнүктүргөнгө аракет кылат деген пикир бул көпчүлүк спортчулардын пикирлери. Менин да пикирим ошондой болуп калды. Анткени өзүм ушул көрсөтүүлөрдү тартып жүрүп, суроо салганымда ошол мамлекет тарабынан, спорт комитети тарабынан кандай колдоолор болот, кандай сиздерге мындай багыт берип, ушундай колдоп турабы деген суроолорду бергенде эч кандай бир колдоо болбогонун же багыт бербегенин айтат. Биздин спорт залга спорт комитети келген деле эмес, мен спорт комитетин тааныбайм деген спортчулар дагы жок эмес. Ошондуктан мен ушул пикирди айтып коюуну туура көрдүм. Мисалы, ушул 5-6 жыл аралыгынан беркин айта турган болсок, эрежесиз эр уруш тармагынан келген спорт жетекчилери болгондугуна байланыштуу эрежесиз эр уруш аябагандай Ош шаарында өнүктү деп ошол спортчулар дагы айтат. Анан мен өзүмдүн жеке пикиримде дагы ушул нерсе туура. Спорттун ошол эрежесиз эр уруш түрүнө жаштар чынында аябай кызыгып, ошол рингдин ичине кирип, сетканын тордун ичине кирип мушташууну каалаган жаштар аябагандай көп экен. Өкүнүчтүүсү, эми албетте бул спортко кызыккан жакшы, спорт менен алек болуп, ден соолугун чыңдаган жакшы. Бирок өкүнүчтүүсү ушул спорттун олимпиадалык түрүнөн чыкпай жатканы бул сөзсүз түрдө өкүндүрөт. Анан бокс тармагына барабызбы, кикбокс, ошол эле каратедо, дзюдо, грек-рим күрөшү, эркин күрөш, ошол тармактын спортчулары, ошол тармактын машыктыруучулары менен пикир алышсаң, чынында көңүл буруу аз. Бирок эрежесиз эр урушка чынында көңүл буруу чоң да. Турнирлер өтөт. Мисалы, стадиондо былтыр ошо ВЕФ глобал уюму стадионду өткөрдү. Мына 1-2 жыл болуп калды окшойт. Ошол жерде ушундай чоң турнир өткөрдү. Ошондой турнирлер, мисалы, каратедо боюнча,
эркин күрөш боюнча, грек-рим күрөшү боюнча же болбосо бокс боюнча мындай мен ойлойм ошондой жалпы элди чакырып ошондой турнирлер өткөнүн мен көргөн жокмун. Болгону спорт залдарда гана жалаң гана спортчулардын катышуусунда гана өтүп жатканын байкап жатам. Дагы бир айта турган нерсе, бул көп жылдан бери ошол спорт тармагында жок эле дегенде 20 жыл, алды бир 50 жылга чейин иштеп койгон мыкты машыктыруучу спортчулар бар да. Ошол спорт тармагын ийне жибине чейин мындай жалпак тил менен айта турган болсок, ичип жейт. Бардык нерсесин түшүнөт. Кайсыл нерсени айтсаң спорт боюнча ошол нерсе боюнча түш жооруйт да. Түшүндө дагы айтып берет. Ошондуктан менин таң калганым ошол мыкты машыктыруучулар, мыкты тажрыйбалуу спортчулар конкурска катышып, ошол 5 жылдык тажрыйбасы бар, болгондо дагы олимпиадалык түр эмес спорттун түрүнөн эмес, жөнөкөй беле бир спортчу утуп кеткени таң калыштуу да. Алар деле конкурстан өтөбүз дейт, бирок эмнегедир беседага келгенде жыгылып калабыз дейт. Ошол беседага келгенде жыгылып калган жери бул аябай кызыктуу. Конкурстан өткөнү бул маанилүү деле эмес болуп калат экен негизинен. Конкурстан канчалаган адамдар өтөт, бирок ошол беседага келгенде жыгылып калат. Ал беседадан кандай жыгылды, ал караңгы. Ошол мисалы шаар жетекчисине жакпай калса, же болбосо мамлекет ошо башчылар үстүдөгү биздин мамлекет башчыларына жакпай калса, беседадан жыгылып калуу оңой эле болуп калды да. Эми өзүңүздөр деле ойлоп көрүңүздөр. Спорт тармагына 40 жыл эмгек сиңирип, 40 жылдан бери ошо спортты өнүктүрөм деп ошол мамлекетибизге спорт тармагында эмгек сиңирип келе жатып, эч нерсе билбеген бир инсан келип эле анын үстүнө жетекчи болуп калса, бул мындай орусча айтканда обидно деп коет. Ушундай мындай чындыкка жатпайт да. Ал ошо кол алдындагылар билген нерсени билбесе, же спорт боюнча, эми албетте спорт боюнча түшүнүгү болбосо дагы уюштуруучулук касиети болуш керек. Бирок кантип уюштурат, ошол нерсеге кичине билими да болуш керек да. Ошол биздин чоңдордун кемчилиги, биздин бийликтегилердин кемчилиги ошол шаар башчысынын же болбосо бир депутаттын же болбосо бир министрдин жанында ошол коргоочусу болуп, охранник болуп, же болбосо ошол бир чемпион болуп койсо, бир эрежеси эруш боюнча чемпион болуп койсо, ошентип бир мамлекет башчыларынын коргоочусу болуп койсо эле, ошол адам келип бир муниципалдык ишканалардын жетекчиси болуп калып атат да. Спорт комитетинин төрагалары, тазалык ишканаларынан көрүп эле атабыз, ушундайлар болуп эле атат. Бул азыркы эле жетекчилерге тиешелүү эмес, бул баштан болуп келе жаткан системаны айтып атам. Ошондуктан мен айтат элем, ушул конкурста дагы чындык болсо, бардыгына мүмкүнчүлүк берсе, калыс таза коюп берсе, анан өткөндөн кийин бир команда болуп иштейли деп сүйлөшүп жакшы иш алып бара берсе болот. Ага чейин эле команда түзүп алып, мынаны өткөрүшүбүз керек, тигини өткөрүшүбүз керек дей бербей, мыктылардын мыктысын тандап алыш керек деп ойлойм. Мына ошондо гана спорт тармагы өнүгөт. Чынында мен ошол шаардагы бокс тармагына же болбосо жана жогоруда айтып өткөндөй эле ошол грек-рим эркин күрөш, каратедо, олимпиадалык спорттун түрлөрүнүн машыктыруучулары менен же болбосо спортчулары менен сүйлөшсөм, эч кандай көңүл буруу жок. Бир гана эрежеси эрушка чынында көбүрөөк басым жасалып жатканы байкалып турат. Аны баарыңыздар деле көрүп атсаңыздар керек. Эскерте кетчү нерсе, бул мамлекеттин желегин албетте эрежеси эруштагы көтөрөт, бирок бардыгына тегиз мамиле болуш керек деген пикирди айткым келди. Олимпиадалык спорт негизи эгер биздин Ош шаарыбыздан же болбосо ошо жалпы мамлекетибизден ушул олимпиадалык спорттун түрүнөн чемпион чыкса,
Олимпиадага барып ошол жерде биринчи орунду алып келсе, бул кандай сыймык? Мамлекеттин жүзү, мамлекеттин сыймыгы болмок. Мен ушул пикирди айткым келди.